Буга чейин биздин каналга жалган жалаа менен колго түшүп, милиция кызматкерлерине $14.000 акча бергендигин, ал акчаларды алуу үчүн насыя алып мал жанын саткандыгын айтып, Максат Абдулдаев аттуу жаран кайрылган. Ал эми бул иш тууралуу биз Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан сураганыбызда, милиция кызматкерлери эч кандай акча албагандыгын, Максат Абдулдаев калпайтып жаткандыгын айтышкан. Биздин редакция иштин чоо жайын кененирээк билүү үчүн Абдулдаевдин кичи мекенине барып, кененирээк маалымат чогултуп келдик. Биздин редакциябызга кайрылып, Максат Абдулдаев аттуу жаран өзүнүн үй жайын жана бир канча мал жанын сатып, милиция кызматкерлерине акча бергендигин айткан. Биз ошол сөздөрдүн канчалык деңгээлде чындыкка жакын экендигин текшерели деп, азыр Максат Абдулдаев туулуп өскөн Өзгөрүш айылына келдик. Максат Абдулдаевдин үйүндө азыркы убакта анын апасы, 4 небереси жана 1 майыптыгы бар уулу менен жашайт экен. Биз алгач эле апасынан окуянын чоо жайын сурап көрүүнү туура көрдүк. Баланы чыгарып алыш үчүн эми баладан эч нерсени аябайт экенсиң да, балаң үчүн жүрөгүңдү да suurуп бергиң келет экен. Анан баланы чыгарып алыш үчүн колдо болгон бир 10 чакты уй торпок болуп малыбыз бар эле, алардын баарын саттык. Процент акчаларды алдык, көрүнгөн үйдөн күнү түнү кыдырып акча издедик. Анан болгонун ошо акчаларды бердик. Башында 20 000 сураган. $20 000 сураган, анан биз $20 000 топтой албайбыз дегендиктен, анан ошо $14 000 акчаны топтоп, анан кийин ошо акча берилди. Анан акчаны алгандан кийин ошол күнү сот болуп, кечке мал баланы чыгарып берди, бирок тез аранын ичинде ишин бүтүрүп беребиз деген. Бирок ал иши 4 ай 5 ай убакыт өтүп кетсе да баланын иши бүткөн жок. Анан биз андан башка да көп кредиттерди алганбыз. РСК банктан келиним экөөбүз 755 000 кредит алдык. Ал кредиттин үстүн проценти менен миллиондон ашык акча болот экен. Ошол акчанын 2 айын төктүк. 6 айга чейин деп ал акчаны жеңилдетип төлөгөнгө деп азайттырып алганбыз. Өзүбүз ошо договор кылып. Андан кийинкисин крупный келин экөөбүз 1 айда 170 000ден төгө турган убактар келет да. Анан кийин эми аларды ойлогондо бул жерге отургуң деле келбейт экен. Же иштеп бияктан азыр акча тапканга кишибиз бир гана кишибиз иштеп атат. Келин да кичине кыбырып атат, бирок ооруп атат. Чалым ошо Москвага кеткен, жаш өтүп калганына карабастан мына быйыл 63-кө чыкты. Ошо Москвага ушу баланын үчүн болгон карызыбызга деп иштеп кетти. Анан эми айла жок экен эми. Сиздер балаңыздардын ошо күнөөсүз экендигин билип турсаңыздар, акчаны эмне себептен бердиңиздер? Айла жок да эми ал акчаны бербегенде ал баланы ал жактан чыгарбайт болчу да. Баланы чыгарып алыш үчүн эптеп сыртка малдын деле балаң таякта камалып жаткандан кийин малдын деле акчанын деле кереги жок экен, эч нерсе көзгө көрүнбөй калат экен. Бала үчүн айла жок ушуга бардык, эч нерсеси жок отуруп, азыр эшигибизде байланган бир эшектен башка эчтеке калган жок. Эшекти деле чынында саткыбыз келди. Ошо деле 5 000 болсо деле бир жагына жок дене баскан турганына жарайбы ушу нары бери чуркаганыбызга деп. Бирок ал кышында суу ташып ичкенге керек, ошон үчүн айла жок калтырып койдук. Сууну да коңур эгиздеген жерден ташып келебиз. Суу ташып ичиш кыйын биз үчүн. Акчаны ким аркылуу сүйлөшүп, кимдерге бердиңиздер эле, кандай кылып чогулттуңуздар эле, кимдер сүйлөшүп беребиз деди эле? Акчаны ошо бала эме болуп тиги токмок жеп деп тияктан запкы көргөндөн кийин, зомбулук көргөндөн кийин тиги милициялардан, тергөөчүлөрдөн. Анан ал балам больницага өз жанына кастык кылып жатып калды. Андан кийин мен ошо бир кайным бар. Анан ошо кайныма ыйлап бардым. Анан ал үйүнө түндө саат 2-де бардым. Эми ошентип. Кайныңыздын аты жөнү? Кайнымдын аты Нүкү. Ошо жакын туугандарыбыз. Анан барсам алда эжеңе мен мындайга киришпейт элем деди. Эми ага болбой бир тууганчылык үчүн эптеп эме кыл, сенин бажаң ошо жана Батыралиев Дамирдин эмеси экен, өкүл атасы экен. Анан кийин сен эптеп ошо менен сүйлөшүп, ишин бүтүрүп эптеп бул бала бир бала алып өз жанына кастык кылып атат да, мындан да жаман ишке барабы деп ыйладым. Ыйлап барсам анан ал нары ойлонуп, бери ойлонуп, анан ошол бажасын чакырып, анан ал бажасы да ошо мен ыйлап турганыман айла жок борооруп, анан кийин макул болушту. Анан мурун бир барып сүйлөшүп келишкен. Андан кийин кайра келип, анан кийин ошо ага чейин биз акчаны сүйлөшүп аттык. Анан ошо акчалар топтодуктан ошо кайным аркылуу ошо өкүл атасы аркылуу берилди да акча. Кайныңыз ошол акчаны бергендигин далилдеп мындай тастыктап бере алабы? Тастыктабайм деп мени силер ортодо эме кылып курал кылып атасыңар деп мен бардым. Кийин дагы ошо айтып бер, акчаны бергениң айтып бер десем, мен айтып бербеймин. Эмнеге мен айтып берет экенмин? Силер мени ортодо пайдаланып курал кылдыңар деп аябай ачууланып, дагы чынын айтканда аныкы деле ал мындай бүтүп кетсин иши деп берген. Анан бирок бүтүрбөй койгондон
Айла жок эме болуп атат да биздики дагы. Же мен булардын үчүн же жанымдан эч нерсе чыкпаса, колумдан эч нерсе чыкпаса, бирөөнү эле бир жалган көрсөтмөсү үчүн анан мен орто жолдо эле ушинтип күйүп кала берем, мен андан көрө мен ачыкка чыгам, же булардын колуна өлүп берем, же болбосо же акталып чыгам деп анан кийин ушул ишке барды да негизи. Азыркы убакта балаңыз жок, анан жолдошуңуз дагы Москвада иштеп жүргөн болсо, бул жакта өзүңүз жалгыз кантип жашап атасыз ошол жөнүндө? Мен эми айла жок, келин кичинеден болсо да кыбырай берсин. Жок дегенде бул баланы максатты тиги шаардан эч жакка чыкпай турган кылып, шаарда качан чыкырабыз, күнбү, түнбү ошол убакта келесиң деп анан кийин ал шаарда болуп атат. Анан эми ал барганда жок дегенде бир ичкен жегендер нары бери баскандары азыр кыйын экен. Адвокаты деле башкасы деле кыбыраганың бүт эле акча экен да. Анан келинди да аздан болсо да кыбырап жардам кылсын деп келинди кетирип, өзүм ушул жерде азыр 4 неберем менен эшикке чыгып, эркек болуп, үйгө кирип аял болуп, чында аябай кыйналдым. Огородторумду чөптөрдү чаап жыйнашың кыйын экен, чөптү чаап аны чөмөлө жасаш, иши кылып картошка, кышына кененирээк болсун деп огород жазып алгам, помидор, капуста иши кылып керелден кечке колумдан кетмен, күрөк, орок деген түшө элек мен жаздан бери аябай кыйналдым. Эгерде мына чалым баланын азабына Москвага кетпегенде, ал чалым жазайт эле, болбосо балам бул ишке кабылбаганда балам өзү ушул иштерди өзү жазайт эле да. Аны айла жок эми, аябай кыйналсам дагы жасаганга туура келет экен да, жасап атам. Максат Абдулдаевдин апасы айткан сөздөрдүн чын экендигин мына ушул огородду карап туруп эле билсек болот. Себеп дегенде элдердин чөптөрү чабылып, жыйылып бүтүп аткан болсо, Максат Абдулдаевдин чөптөрү чабылган бойдон мына ушул чирип кетип, жыйналбай тургандыгын байкай алдык. Максат Абдулдаевдин таятасы дагы небересинин камалгандыгын жалган жалаа деп баса белгилеп өттү. Мен Максаттын тайтасы болом. Таятасы, апасынын атасымын. Анан мен жылда эле келип кетем шекке, салкында бес чаардага караганда. Анан келип 2-3 ай жүрчүмүн, турмуштары жакшынакай эле болчу. Келинчек иштебейт, апасы пенсионер, атасы быйыл чыкты пенсияга, атасы иштечү эмес, иш жок да, калбай айылда. Анан булардын бир ончактыдай торпок, уй болуп, ончактан ашып малы бар эле. Мен келсем айтып калышты, ушинтип сатып уккан деле эмесмин. Анан келсем ушинтип айтышты. Ошондой баарын саттык, кири төгүп атабыз деп айтып атышат. Анан келсем айтып калышты, бир айдан бери шорп иче элек балдар деп. 4 балам, 4 жаш бала. Анан бир үйкөсү болсо кесел маған. Анан пенсияма нерсе менен эт алып бердим. Аны дагы алдап эскетти сатып буларга. Айылдык кишилер билбейт да. Андан кийин өткөн июлдун пенсиясына дагы 3,5 миңге эт алып бердим. Аны дагы бул 3 теректен барып алса, жылкынын этин сатып, уйдун эти деп. Анан ушу 4 жаш балам менен эптеп кысым аракет кылып багып атат. Атасы болсо 5-6 айдан бери келбей, моулар ыйлайт. Атабыз деп. Алдап соратам, мынтем деп эптеп ойнотом ушуларды. Ушундай, bunun акыбалдары начар экен. Келсем. Жылда болсо мага тайтам жеп кетсин деп, бирде экилеп союп берчү эле. Бирди могул эле эжеңкинен алып союп берди. Толку. Ошентип эле турчу эле быйыл кайта өзүм алып берип калдым балам менен. Эми балдарым да буларды эле алып берем десе. Балдар бирок ушундай кырсыкка туш келип калыптыр. Эми акыйкат кылып, акыйкат болсо болду балам, акыйкат кылыш керек, Өсүбүздүн элибиз ошолор деле, Атамбаев деле, Сооронбаев деле, Садыр Жапаров деле, өсүбүздүн кыргыздын балдары бири-бирине жамандык кылбай, бири-бирине жакшылык кылып, эл журтубузга жакшы тээк болушкан падышалар болушса, балдарым. Ушундай элибиз менен ынтымакта жашасак деген кишимен 85 жашка чыгып калдым. Бүт элиме каалам ушул жакшы ынтымакта жашап, бар жакшынакай өлкөдө жашасак деген, ынтымакта жашасак деген тилегим бар балдар.
Сиздин ошол небереңиз кылмыш кылды деп шектелип атат. Анан сиз мындай байкашыңызга караганда небереңиз андай жолго барат беле же барбайт беле? Мен барбаган вообще эч байкаган эмесмин. Анткени мен келгенден кийин угуп калдым. Андан мурун мага антпей эле жакшынакай эле машинеси менен иштеп эле жакшынакай кылып таап келчүбү бизди булардан алды деп айтып атам мынакей. Союп берген. Андай ишке барган көргөн эмесмин, уккан эмесмин. Максат Абдулдаевдин айткан сөздөрүн далилдөө үчүн биз 30 жылдан берки мына ушундай ак өрөтү чектеш болгон кошунасы Толкун эженин үйүнө келдик. Максат тынч эле жүргөн жакшы эле бала болчу. Анан эмне башына иш түшүп ушундай болуп кетти бир заматтын ортосунда эле. Жакшы эле бала болчу, бул таксовать этип бала чакасын бакчы. Анан канча убакыттан бери кошунасыздар? Канча убакыттан бери жакшы тааныйсыз алардын үй-бүлөсүн? Биз 30 жылдан бери кошунабыз. 30 жыл болуп калды ушу кошуна болуп жашаганыбызга. Анан бул бала ушу биздин көз астыбызда эле чоңойгон бала, ушу жакшынакай эле болуп оонду бүттү. Андан кийин ушу үйлөндү. Анан семьясын ушинтип эле такси менен багып аткан. Максат Абдулдаев ушул баңгизат сактоо боюнча кылмышка шектелип кармалып жатат да, анан буга чейин баңгизат заттарды ошол колдонгонун же сактагандыгын байкап көргөн билген эмес белеңиз? Жок, аны уккан да эмеспиз. Баңгизат менен байланыш болгон уккан эмеспиз. Ошо аны кармаган деле билбейбиз чындыгында. Ошол Максат Абдулдаев түрмөдөн чыгуу максатында милиция кызматкерлерине акча берүү үчүн өзүнүн мал жандыктарын сатыптыр. Ошолорду жөнүндө маалыматыңыз барбы? Маалыматым бар. Бул баланын бир 5-6 уyu бар болчу. Чоң жандыктан ушу 5-6 уyu бар эле, аты бар эле. Майда жандыктары да бар эле, буларды баарын сатышты уштапта. Аны ошо машинасын сатты, ошентип уктук да. Билгеним ошо да эми мен. Сиз ошол азыркы убакта Максат Абдулдаевдар менен жакын жашайт экенсиз, анан үй бүлөсү кандай абалда жашап атат, мындай көрүп билип атасызбы? Үй бүлөсү чындыгында кыйналып атышат булар. Уну түгөнүп калып атат, кант чайы түгөнүп калып атат. Эми биз деле кичинеден жардам берип атабыз эми кошуналар эми колубуздан келишинче. Өзүм Тойгонбаева Бурулкан деген байбичемин. Жашым 67-де. Максат менен кошуна болгонума ушу Максат төрөлүп электен бери эле кошуна болуп келе жатабыз. Ошол жерде чоңойду, ошол жерде төрөлдү. Менин балдарым менен чоңоюп, чоң эле ошол жерде айыл болуп кошуна болуп жашап келе жатабыз балам. Максат байкени азыркы учурда ошол баңгизат сактаган деген күнөө менен кармап атышат. Анан сиз мурда кийин ошол колдонгон же сактаганын байкаган эмес белеңиз? Жок, андай жок болчу бул баланын. Өз алдынча эле мындай мал салын багып, өз алдынча эле жашачы. Андай жок болчу. Сиз ошол Максат байкелердин үй бүлөсүн жакшы тааныйт экенсиз. Анан Максат байке өзүнүн интервьюсунда айтканда, биз мал жаныбызды сатып ошол милицияларга акча бердик деп, ошолорду далилдеп айтып бере аласызбы? Ооба, сатышты. 7-8дей малы бар болчу уйлары. Аны бүт сатты, жандык койлору бар болчу, муну бүт сатты, кредит алышты. Ошонун баарын төгүп берди окшойт, төгүп берди да. Анан эмне? Болбосо Максат үй камагына деле чыгарбайт болчу чындыкта. Ал андайды кармаган бала эмес. Сиз ушул Максат байкенин үй бүлөсү азыр кандай абалда жашап жатат? Ошолор жөнүндө бир маалыматыңыз барбы? Эми Максаттын үй бүлөсү эмне кылат? Апасы менен өзүнөн кийинки оорукчан нүкөсү бар. Ошонун пенсиясы менен эптеп оокат кылып атышат. Андан башка эчтеке жок да, буларга каражаты жок. Малын бүт сатып ийгенен каражаты жок калды да булар. Атың ким? Умар. Канча жаштасың? 7. Ким баласың? Максат атам. Атаң сагындыңбы? Ооба. Атаң канчадан бери көрө элексиң? Көттөн бери. Сен атың ким? Омар. Ким? Омар. Омарбы? Омар. Атың канча жаштасың? 2. 2 жаштасыңбы? Ким баласың? Максатанды. Апаң аты ким? Каспапын. Келип кой. Биз Токтогул районуна болгон сапарыбызда Максат Абдулдаевдин милиция кызматкерлерине акча бергендигине түз далил ала алган жокпуз. Анткени менен алардын азыркы жашап жаткан үйү күрөөдө экендигине,
жана алардын мал жанын саткандыгына ынандык.